Эрмек ишке жалакай болуп өстү. Анткени ал чоңойгуча ата-энеси ашып таштаган мүлк байлыкты камдап койгон болчу. Бул жазуучу Рыспай Абдраимовдун балдар үчүн жазылган жомогунун башталышы. Автордун айтымында мурда жомоктор илгери деп башталса, азыр коомдун өсүп келе жаткан муну үчүн бул сөздүн кажети жок. Анткени азыркы менен мурункунун айырмасы бар. Бирок тарбия берүү багытында жомок көркөм чыгарма, китеп окуунун жан дүйнөгө жакындатуу талабы бирдей. Жаш кезинен үйрөтүп, көбүнчө китеп менен китепке жакын болууга үйрөткөн жакшы да. Китепти көп окуган адам менин байкашымча таза адам болот. Ал бирөө тууралуу жаман ойлобойт. Айтканга ишенет. Анан эч кимге жаманчылык кылгысы келбейт дагы, кайсы жерде болсо да жакшы маданияттуу мамиле жасап, маданияттуу жашап, өзүнүн ишин өтө жакшы аткарып, чын ниети менен бирөөгө кир санабай, кара санабай, же бирөөгө жамандык кылбай, бирөө тууралуу кара ою болбой, таза болот да. 11 жомок жана 10 аңгемеден турган Түбөлүктүү чеп китеби азыр басмаканада чыгуунун алдында турат. Атайын балдар адабиятына да көңүл бөлүп, ошону менен катар бул чыгармалары менен Маданият министрлиги тарабынан уюштурулуп жаткан сынакка да катышууну көздөөдө. Бул балдардын бул чыгармаларда негизи балдардын баяу мүнөзүн, таза дилин, мындай турмушка болгон, жашоого болгон жакшы ачык максаттарын балалык көз менен караган элестерин бергим келди да. Бала негизи таза болот да. Ошол балалыктагы тазалыкты сактап калса экен деген ниетте жазылат да. Арасында мектеп жашындагы жана өспүрүм курактагы балдар үчүн жазылган чыгармалар өтө сейрек. Дал ушул куракта аларды тарбиялоонун руханий куралы болбой, жаштар түрдүү интернет оюндарынан башы чыкпай, ал турсун туура эмес багыттагы азгырыктардын курмандыгы болуп жаткандыгы да өзүнчө көйгөй. Ошондуктан министрлик бул багытка көңүл буруп, балдар адабияты үчүн сынак жарыялаган. Кийинки мезгилде ушу балдар үчүн жазылган чыгармалар аябай солгундап бара жатат да. Биз буга өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Şu balдар üçün жазылған прозалық, поэзиялық, драмалық чыгармаларга şu атайын жазуучуларга стимул берүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан şu 2 жылда бир балдар адабияты үчүн сыйлык берилет. Бул 2008 жылы өкмөттүн токтому менен бекиген. Ошондон бери салттуу түрдө берилип келе жатат. Мына быйыл biz 2020 жылдын декабрь айында атайын жарыя кылганбыз. Ушул акыркы 2 жылда жазылган балдар адабияты үчүн чыгармаларга ушу сынак жарыяланды. Проза, поэзия жана котормо жанрлары боюнча материалдар 2021 жылдын 1 мартына чейин кабыл алынат. Гүлжина Мөндө, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.